Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, сабактарды улантабыз. Келип токтогон жерибиз Я тамгасы болчу. Азыр ошол Я тамгасынан баштайбыз. Я тамгасы астында эки чекити бар, мындай. Эгер үстүндө эки чекит болсо Та тамгасы болот, астында эки чекит болсо Я тамгасы болот. Я тамгасы сөз башында мындай жазылат, сөздүн ортосунда келсе мындай сүрөттө жазылат, сөздүн аягында келсе мындай жазылат. Харакаттары менен окуп көрсөк: Я, И, Ю. Төмөндөгү сөздөрдү окуйлу: Ай, Айму, Зайту. Бул жерде Я тамгасы сөздүн Ай деген сөздө сөздүн аягында келип атат. Айму деген сөздө сөздүн ортосунда келип атат. Бирок уланбай атат эки жакка тең десеңиздер, анда жообу төмөндөгүчө. Алиф тамгасы өзүнөн кийинки уланбайт туугандар, негизи эле. Зай тамгасы да Зайту деген сөздө өзүнөн кийинки уланбайт. Ошондуктан Я тамгалары сөздүн ортосунда болсо деле ал башындагыдай болуп жазылып кете берет. Майту, Рою, Ромю, Яман, Марьям, Майзар, Майман, Айман, Амройни, Зайтайни, Аймайни, Майтайни. Кийинки тамга Ба тамгасы. Ба тамгасы астында бир чекити бар. Эгер үстүндө бир чекит болсо Нун тамгасы болот болчу. Бул Ба, Нун, Та, Я тамгалар туугандар сөздүн башында жана ортосунда чекиттеринен гана айырмаланат. Харакаттары менен окусак: Ба, Би, Бу. Төмөндөгү сөздөрдү окуйлу: Абе, Ибну, Бинту, Байту, Байну, Ройбу, Зайнаб, Барбар, Байром, Абром, Минбар, Биамройни, Бибайтайни, Минбаройни, Зайнабайни. Андан кийин Каф тамгасы. Каф тамгасы сөздүн башында мындай сүрөттө жазылат, сөздүн ортосунда мындай сүрөттө, сөздүн аягында келсе мындай сүрөттө жазылат. Харакаттары менен окуйлу: Ка, Ки, Ку, Кам, Кум, Кун, Кай, Бакру, Макру, Карму, Канзу, Тарку, Катаба, Яктубу, Тарока, Ятруку, Катабтум, Амарока, Амаротка, Кунту, Мумкин. Кийинки тамга Лам тамгасы. Лам тамгасы сөздүн башында мындай жазылат, сөздүн ортосунда мындай жазылат, сөздүн аягында десе мындай сүрөттө жазылат. Аракеттер менен окуйлу: Ла, Ли, Лу, Ал, Бал, Лам, Лум, Лан, Кил, Назала, Лазима, Камула, Анзала, Алзама, Акмала, Акалту, Акална, Акалта, Акалти, Акалту, Акалтум, Булбул, Яламлам, Тазалзала, Ятазалзалу, Мутазалзил. Ушул өтүлгөн тамгаларды кайталаңыздар жана аларга берилген мисалдарды дагы окуңуздар. Ошол мисалдарды окуп жаткан кезде ошол тамгалар сөздүн башында кандай турат, сөздүн ортосунда кандай жазылып атат, сөздүн аягында
кандай жазылып атат мисалдардын ичинен карап көз жүгүртүңүздөр. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Кийинки сабакта иншаллах ламдан кийинки тамгадан баштап улантабыз. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.